Алыкулдун поэзия паркында басканда бүт бардыктын 2015-жылы фонд жана алдын артында турган элдин аркасынан жасалган музей 2014-жылы кайрадан бул музейдин өзү улуттук китепкана Алыкулдун наамы берилип, аерден бир чоң зал Алып Осмоновдун Пишпек шаарында мурун сатып алган үйү бар. Ошол үйү Чолпон атадагы эстелиги коюлуп, 3 гектар жерге коюлуп, Чолпон атада жашаган үй бар экен да. Ошол жерге коюлуп, ошонун баардыгы бизге керек дагы, биз комплекс деген сатып алганбыз. Анан албетте сиз баарыңыздар акындарсыздар. Алыкул жаралдым деп жазыпты. Жаралдым сыйлаш үчүн туулган жерди. Bir baştan ötkürmökön eçenderdi, жаштыгым ошол күнгө тең келе албай, кайдадыр тоо артында кала берди. Өмүрдө күндөр өттү, не бир соңун, жакшы өстүм таап алып жолдун оңун, бир гана жарык үмүт күнүм эмес, рахматыңды кара корошонун. Кечээли биз эл ичинде жаңы элек, бизге дагы рахмат айтып кетмек керек. Ошентсем да, ошол тоолор арасында жаштыгым аман эсен жүрө берет. Алыкулдун ыры поэзиясы кыргыз элин аралап, жаштыгы анын тунук поэзиясы кыргыз элин аралап, бүгүнкү күндө сиздерге окшогон акындар Алыкулдун артынан келе атат. Алар адамдын жан дүйнөсүнө жакындуу жашнакай ырларды жаратып жатат десем адашпайм. Алып Осмоновдун бул 2016-жылы жаңы реставрацияланды музей. Албетте ата журт жана ата журтум деген ар бир кыргыз баласы, ар бир кыргыз уулу билиш керек. Ошондуктан жазда башка жеткибесине байла, көпкө турбас болуп турган зор бул. Бир картын өзүм айнымалай, сен урба, мен ата журтта алып жазгандай. Биз бардыгыбыз өзүбүздүн элибизге, жерибизге, үй бүлөбүзгө кызмат кылып жаткан адамдарбыз. Ал Осмоновдун ата теги жазылып турат. Өзү ынак дептерди 7 атасына чейин алып жана Моңголдор урусунан экендигин ынак дептерине жазып кеткен Алып Осмонов. Кийин кайрадан Алып Осмоновдун 10 атасына чейин жазылып турат. Бул жерде Болотбек Искенов агайыбыз жаңы табылгалар жана изилдөөлөр деген китеп жазып чыгып 2002 жыл болду. Кайрадан басып чыгып чыгарды да анда бүт Алыкулдун жора жолдоштору, жубайы жөнүндө, айдай жөнүндө баардык менен замандаш адамдар жөнүндө жана Алып Осмоновдун өзү жөнүндө табылгыс эң сонун нерселерди таап чыкты. Агай 74 жашта, агай китеби кечеде китеп учунда турат. Эми Алып Осмоновдун мындай жан келгендер көппү бүгүнкү күндө? Мына жерде Алып Осмоновдун балалык чагы, мынакей көрүп атасыздар. Бер жакындай бериңиздер мына. Мына жерде сүрөттөрдө ар биринде Алып Осмоновдун сүрөтү. Мына жерде Мелис Убукеев агайыбыз тарткан Акын деген фильмдеги үйдүн көрүнүшү. Себеби Алыкулдун артында эч нерсе калган эмес. Үйдө эч нерсе калган эмес. Бирок ушул ага мен кантип кыска айта алам? 20 мүнөт. Анан мына жерде үйдүн көрүнүшү документалдык фильмде. Бул фильмдеги үйдүн көрүнүшү. Алыкулдун артында эч нерсе калган эмес айылда. Бирок айылдын так ортосунан Алыкул Осмоновдун бийлик каныттанган жерде ушул музей кордоо булагында ушул күнгө чейин иштеп, мына 31 жыл болот деп айтат. Ушунда элдин сыймыктанган, таасирленген маданий очогуна айланып келе жатат. Алып Осмоновдун кийин педтехникум окугандагы эмеси имарат Алып Осмонов мынакей. Мен эмне үчүн классик адабияттарды котордум деп жазат Алып Осмонов. Менин кыргызымдын кичинекей кара томолок балдары классик адабиятты окусун, билсин деп Алып Осмонов өзүн айтып атат мына. Өзүнө кара томолок бала болчу. Муну витриналарда Алып Осмонов ошол убакта алып окуган китептери, мугалимдердин китептери. Анан могу жерде турган сүрөт дагы мынакей. Барабан кагып турган бала Алып Осмонов, зурна кагып турган бала Сапаргалы Базарбаев. Кийин Алыкулдун жубайы Зейнептин агасы болот. Бул Токмоктогу балдар үйү, биринчи Пишпектеги балдар үйү. Алып Осмоновду чоң атасы, меш айтып берип атасыздар да, чоң атасы барып балдар үйүнө өткөрүп коет. Ошондон кийин 6 жашка чыкканда чоң атасы кайра барып өзүнүн баласын алып кетет да, Алып Осмоновду балдар үйүнө таштап кетет. Алыкул ошондо чоң атасы Осмоналыны абдан катуу ээрчип ыйлап калат, бирок чоң атасы аны албай кетет. Bir четинен балдар үйүнө калганы Алыкулдун талантынын ойгонушуна эрте жол ачат.
Мына могу жерде балдар билип турган балдар. Кийин Петербургда окуткан мугалимдери, өзү менен жүргөн жолдоштору ошол убакта кыргыз элинин кичинекей интеллигенциясы дерлик көбү Алыкул Осмонов менен балдар үйүндө тарбияланган. Алыкул Осмонов кийин эржекип жигит болгон кезде айылына келет. Себеби кичине мешайт этпесеңиздер мага абдан жакшы болмок. Мен иштеп атам да мен дагы. Мен тарбып калам анан. Анан бир гана артынан иштеп барган эжекеси Мария болот дагы. Мария капталарыктык экенин, жигит капталарыктык экендигин моңолдор урусунан кийин айткан Мария эжекеси болот дагы. Токмоктон барып таап, Бишкектен таппай, ошол жака өзү турмуштан калып, өмүр бою Кегети совхозунун Арпатектер деген жерде жашап, бир кыз, эки уул төрөйт. Ал менен Алыкул Осмонов катташып турат. Эжекеси айткандан кийин эл жигит болуп жеткенде, жигит болуп койго жеткен. Ушул айылга келип, ушул жерде жүрүп, чоң атасы Осмон Алы менен кайрадан жолугушуп, ал жамакчы, жомокту көп айткан ушундай киши экен. Кайра баарлашып, баягы кечилик кезинде таштап кеткен чоң атасына эч бир эме санабайт. Ишенечи. Мына кийин бул эр жигит болуп жеткенде Алыкул келип турат. Кадимкиде айылыма деп каттайт. Айылыма деген ыр жасап, Саанчы жеңем, Кызылчачы жеңем, Башкарманын аялы деп ушу жерге келип, бардыгына жардам берип, өзү жетимчилик башынан өткөн Алыкул Осмонов элдин ошол кездеги оор турмушуна, анан айылдаштарына көп жардам берет. Алыкул Осмоновдун өзүнүн кийип жүргөн пальтосу мен сүрөттөн көргөзсөм, жана ошондой эле өзүнүн көргөн жана колдонгон буюмдары мына жерде турган, мына витринада турган, мындай жылы бериңиздер. Анан мен керектүүсүн айтып атам, анан 22 жашында эң биринчи жетегүзгө курортко дарыланганы бар. Ошондо эң биринчи ысык көлдө болот дагы, көрөт дагы. Алыкулга эң чоң таасир болот. Алыкул ошондон баштап улам байма-байды ысык көл мөйкө каттап, жетегүздө Кой Сарыда жана Чолпон Атада көп жүрүп, дээрлик чыгармаларын бардыгын тең ошол жактан жасат. Себеби Алыкул барганда бул мемлекет турган көл, кыргыз элинин бермети болгон ысык көл ушунчалык чоң таасир калтырган. Алыкул Осмоновдун алгачкы махабаты болгон Айдай Жигиталиева менен кыз жигит болгондугу бул чындык. Бирок Айдайга үйлөнө албай калат. Себеби Айдайды биринчи кудалап койгон жигитке ата энеси турмушка берет дагы. Алыкул Айдайга жетпей калат. Бирок Айдай жазат. Мен сизге эмете албай калдым. Мен ата энемдин сөзүнөн чыга албай калдым деп кат жазгандан кийин 24 жаштагы Алыкул Осмонов жолборс терисин кийген баатырды которуп Айдай Жигиталиевага берем дейт. Бирок бере албай калат. Себеби Айдай төрөттөн турмушка чыккан жигитке чыккан каза болот дагы. Муну китептин өзүнө эле 81 жыл кылым картып келатат. Бул китептин сыйкыры ушунда. Мен муну жазып жатканда кээ бир жерден өз алдымча кетип калдым. Махабатты, гумандуулукту, адамдагы эң бийик мыкты сапаттарды даңазалаган жолборс кийген, терисин кийген баатыр эң сонун чыгарма болуп, кыргыз эли ошол убакта Алыкул кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болот. Бул китеп 8-чи жолу басылып, кайрадан фонд тарабынан элдин колуна берилди. Айдайга үйлөнбөй калган Алыкул Осмонов Зейнепке үйлөнүп, Зейнеп менен Айдай бири-бирин Петербургда билген, жана бирге окушкан. Мынакей Зейнеп бул жерде Айдай отурат. Муну жерде Айдай Гүлү Пакондучалова менен отурган. Айдай менен Алыкул. Кийин, мына мен кыскартып атам. Кийин Айдай үйлөнүп алган Зейнепке үйлөнүп, декадага барганда Москвада үйлөнүп, Зейнеп менен баш кошуп, жалгыз кызды болгондон кийин кызы чарчап калганын бирден бир себеби экөөнүн эки тарапка кетишине себеп болот дагы. Зейнеп да өз убагында орусчаны так сүйлөгөн, Москвада Луначарский атындагы театралдык институтта окуган мыкты айыл зат экен. Бирок Алыкул так Зейнеп менен кайра жарашууга жол бербейт. Бирден бир себеби менин оорум Зейнепке жукпасын деген экен. 47 жылга чейин күтүп жүргөн Зейнеп экинчи турмушка чыгып 3 уул төрөт. Анвар Атам Рустам жана Зорро аттуу кызды багып чоңойтот. Кийин 88-жылы музей курулуп жатат деп моңолдор коому Нурдин агай кошо бар, ошонун арасынан биздин музейдин директору барганда Мундузбек агай менен жолугуп, өзүнүн Алыкул сактап жүргөн китебин колу менен кармап, театралдык институт студенттерге сабакка берген китебин Зейнеп Талибова музейге тапшырган. Бирок бул музейди көрө алган жок. Кийин Алыкулга 3-чү кыз жолугат, Жамиля Сулайманова муну жерде өзү ашыктык катын жазып, Алыкулду сүйгөн кыз деген китепти окугандарсыздар. Аны жаздырып, Алыкулга өзүнүн 100-ачысын берип, өзү биринчи ашыктык катын жазган Жамиля Сулаймановага. Алыкул Осмонов үйлөнүп жетишпейт. Ал киши 95 жашка уракка чыгып,
Anam dүйнөдөн каза табат дагы, өзү бирок турмуш күтөт. Ал кылды өз колу менен акыркы сапатка өзүнүн буюмдары Зейнеп эженин айтысы болуп коюлган. Бул жакта өзүнүн столу жана сиячелеги ортасына сыйып, ал болгон китептер Шоқан Шекспирди баарын сүйүп окуган жана ошолордун чыгармасын кыргыз балдар үчүн которуп берген. Жүрүңүздөр бияка өтүп Жеңишбек поэмасынан алган. Ысык-көл кеде тынчта, кеде толкун. Толкуса толкунуна тегноктоп, дүйнөгө канча жылдыш күтсөм дагы, бир сырдуу сенде жылдыш күткөн жок дейт. Ал өзүнүн көзү менен көргөн китептери бул көзү тирүү кезинде Алыкул Осмонов өзү көргөн китептер мыкты баалуу экспонаттардын бири. Жана котормону ишенбесеңиздер караңыздар, латын арбинде жазылып турат. Алыкул Осмоновдун тети кийип түшкөн пальтосу Правда газетасынын убагында басылып чыгып, Ал Токонбаевдин Малеевка дачасына барганда Зейнеп менен сүйлөшүп жүргөндө түшкөн сүрөтү, Зейнеп эже экөөнүн жашаган үйү жана жоло жолдоштору менен. Алыкул Осмоновдун чыгармалары ошол эле убакта орустун адабияты менен жазуучулары Кыргызстан орус тилине которуп дагы эң биринчи Алыкулду элге билимине гений деп атаган Ленинградтан келген эвакуацияланган Елена Орловская Алыкулдун мыктылыгын гений деген эң биринчи 23-төн 24 жашаган кыз ушул айткан. Сен Алыкул гений деп. Ушул күндө түрк тилине, казак тилине, англис тилине, орус тилине которулуп атап Алыкулдун драмасын сахналаштыргандар жана ролун аткарган актерлор ошонун ичинен Кыргызбай Осмонов менен Бактыгүл Карабаева билесиздер, Чыңгыз Мамаев менен Бердикулова, Толубай Сынчыны кандай сонун жазылган поэманы Ишенбек агай Францияга барганда диплом алып келген. Бул акын жана Толубай Сынчы поэмасына тартылган анимациялык мультфильм тартышкан. Алыкул Осмоновдун бейнесин жана скульптурасын жасаган сүрөттөрү, тартылган сүрөттөр жана жасаган тарткан адамдар ошонун ичинен сиздер гүл койгон жаңы Тайыр Медер скульптор, бир жакта турган Шестов Альгүл мындан 31 жыл мурун коюлган эстелиги. Алыкул Осмоновдун замандашы курбусу Рапарати каза болгондон бетке алып гипске чөп болгон. Жана Петечиндин окуткан мугалими Алыкул, сен эле жазгын, сенден эң сонун акын чыгат деген Игнатий Лагаевдин класстык журналы Алыкул Осмоновдун эмеси фамилиясы жазылып турат. Баалуу станоктарын билет. Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесинен алынган сүрөттөр, 100 жылдык Алыкул темеси бар, Алыкулдун чокусу бар. Аларча көрсөтүүнө койгон өзү айткан. Сөзүн көлгө койсун деген амалда аттагы бар калгандарын. Билбейм кандай, кайсы ойдо катарын. Мен өзүмдүн тагдырыма капамын, кыйын күндүн керегине жарабайт. Теган калдым сол баракатам. Билбейм кандай, кайсы ойдо катарын. Мен өзүмдүн жазмышыма капамын, заманымдын керегине жарабайт. Эрте курап бара жатамын. Бар бул түгөндөйлүү даштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар. Bana geldi. Her ayda bulunmuş sayılarına bu alçaklarda var. Алыкул Осмоновдун Gelin. Айдылдасарына коюп, Эчеке. лауреаттар балды айдылдасарына коюп. Биз артыбызда жылдыз болсо көктөгү андалыкуу, жылдыздардын чолпону деп. Поэзиянын таң чолпону болгон бүгүн сиздер Алыкул Осмоновдун музейине чоң таасирленүү менен келип отурасыздар. Ошол жерде Ибраим деген майке бар, ару дүйнөдүн эң чоң аңабыз Ибраим ага. Келиңиз. Өзүңүздүн жаштагы сөздөрү Ибраим ага, келиңиз. Siz bizim başlıyoruz, siz bizim oluruz. Boynunda galustu var, sözünde kalıstı var. İbrahim Bayçe'ye getirdik. Çok İbrahim Men onu çıkarmam Октябрь 2021 жыл азыр ушул Алыкул Осмоновдун мемориалдык комплексинде иш чара болуп жатат. Аруу дүйнө
Adaybe klubtun müçeleri. Anam, hazır agay açılışın kılıp koyuldu. Emi sizler üçün atayın dayardalgan. Agay, mına muzeydin direktörü soru açalı. Agay bir gelmiş. Mına o jerde alıkul izilдөчүлөр жана tanıtuşçuların bölmösü bu jaktarчы muzeyдің kuruluşu баардык жөндө жасалган комнат там билип атасыздар. Музейдин директору, 4 китептин автору, журналисттер союзунун мүчөсү Нурдин Болотбекович агайыбыз. Эми жана башында агай сиз жок болуп калбадыңызбы? Азыр муну музейге агай Ибрагим Агаев агайлар болуп сиздер үчүн атайын бурч ачып, сиздердин бул келечекте жазап жаткан ырларыңар, китептериңер болсо ар дайым келип, мындай толук умдануу болсо келип коюп кетсеңиздер болот. Ошо бурчтун ачылышын жасап коелу агай. Қанша екен? Келіңіз, алдыға өтіңіздер, ең Ya bir kişi sürgüdür. Ең жап-жаш kızlar var mı? Ең жап-жаш kızlar. Жаш kızlardan biri olur. Gel oraya. Bir yana. Kızım bir yana.